азабы акыреттеги оор бир жай болсун деди. Алар кимдер? Мутаффифиндер. Аллазина изакталу алан-нас ястауфун. Адамдардан алган учурда, адамдардан бир нерсени өлчөп алган учурларында так дааны өлчөп алышат дагы. Ва иза калухум ав вазанухум юхсирун. Бирок адамдарга бир нерсени тартып берип аткан учурларында кемитип калышат. Баягындай кемитип, алдап согуп, уруп таразадан алдап калышат дейт. Кудай сактасын. Демек, биздин баягы 1-нчи аятында, Исра сүрөсүнүн 35-нчи аятында ва ауфул кейла иза килтум ва зину бил кистасил мустаким деген аятта Аллах Таалам адамдарды адилеттүү болууга, таразадан алдабоого, жашоодо алыш беришке маани берүүгө, арам тамак, оңой, жеңил, желпи жанагындай нерселерден, туура эмес кирешени алып келе турган арам оокаттардан алыс болууга буйруп, үндөп, ошол эле учурда мунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт деп чоо жайын кеңири баяндап берип атат бизге. Мындайча айтканда, ушул таразадан алдап уруп согуп калуу, ошол аркылуу тапкан байлык силердин көзүңөрдү май бастырып койбосун, силерди жамандыкка жетелеп койбосун деген маселе болуп атат да. Бир аз пайда болгондой сезилгени менен, көрүлгөнү менен мунун акыбети коомго бир жаман терс таасирин тийгизет, акыретте ал адам үчүн оор азаптар болот дейт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Демек, бул жерден эмне деген даанышмандык сырды алсак болот? Даанышмандык сыр бул жерде соода сатык маселесинде зулумдук менен, уурулук, кескилик алып тоноо, ушуга окшогон нерселер бир аз пайда алып келиши мүмкүн. Ушул пайда коомго мындай бир зулумдукту алып келет деп атат. Анан адамдардын арасында тез эле бул адамдын бет кабы ачылып, шермендеси чыгып уятка калат дейт да. Адамдар билет, баланча адал жол менен иштебейт экен, арамдан баш чыкпайт экен, бул таразадан алдайт турбайбы? Сөзүнө турбайт турбайбы? Бул туура эмес буюм тайымдарды сатат турбайбы? Деген сыяктуу тез эле элдин ичине мунун иши ашкере болуп, кылыгы билинип, мындайча айтканда, бардык базарда бул адам ойлоп аткан да, ушул алдап соолап мен пайда көрөм деп. Адамдарга бет ачылгандан кийин адамдар андан жүз буруп, бул дүйнөдө эле анын соодасы дагы өтпөй калыш коркунучу бар деп атат. Бул биринчи баягындай даанышмандык сыры. Экинчи даанышмандык сыры кандай? Бул алда канча мындай көлөмдүү, масштабтуу түрдө чоң бир маселе камтылып кетет да. Тараза маселеси бул жөн эле бир ишарат, белги болуп калат. Кандай белги болуп калат? Мусулмандардын мамилеси түз болуш үчүн, мусулмандардын ынтымагы бекем чың болуш үчүн, мусулмандардын ортосундагы тапкан нерсеси, кирешеси, байлыгы адал, бардыгы таза жүрөк, ынтымакты сактап калыш үчүн, демек жөнөкөй алыш бериш мамиледе кууланууну, каразгөйлүктү, бүгүнкү күн менен жашоо, өзгө мөчүнө гүл тартып эле мен байысам болду деген мындай шайтанга бир чети, экинчи чети баягы нафси бар го, нафсинин азгырыгы, баягы адам баласы тез эле байыгысы келип кетет, тез эле шарт жагдай оңолуусун каалайт да. Ошондой бир чети шайтандын туура эмес азгыруусу анан нафсинин мындай жеңил оокатты жакшы көргөнүнө жетеленип, ушу соода сатыкта 1 грамм болсо да кичинекей таразадан кагып калбоо керек. Таразадан кагып калуу мунун түбү барып чоң бир көйгөйгө айланат. Кандай көйгөй? Бардык соодагерлер бири-бирин алдай берсе, колунда мүмкүнчүлүгү барлар мүмкүнчүлүгү жокторду кайсап куйсап жеп, алсыздар дагы да алсызданып кете берсе, анда бул ортодогу ынтымактыктын, ырашкерликтин ордуна кек сактоо, душмандык болуу, ортодогу бир чоң ажырымдын, ортого бир жик түшүп, мусулмандардын ынтымагы ыдырап кетет дейт. Чоң ынтымактын ыдыроосуна, ортого бүлгүн түшүүсүнө жанагы соода сатыкта 1 граммды алдап кой, ошого таасирин тийгизип калат деп атат да. Кудайым мына ушундай жаман жоруктардан сактаган болсун. Мусулмандардын алдап согуусу, туура эмес мамиле кылуусу, зар какшатып, карызга алып бербей кетүүсү, убадасына турбоосу, байлык үчүн эле алдап жалгандан керек болсо ант ичип, касам ичип, ушундай жаман иштерге баруусу, бул мусулмандардын ортосундагы ынтымакты кетирет дейт. Ырашкерликти кетирет. Ысык мамилелерин кадимкидей баягындай ысык мамилелер, ыламалар кадимкидей бузула түшөт дейт. Ортосунда
зулумдук пайда болот дагы, андай коомго Кудай Тааланын жардамы болбойт. Ынтымагы жок элдин бир ырысы дагы болбойт. Ынтымакка ыктабаган элдин жарытарлуу Кудай астында ийгилиги дагы болбойт деп атат да, Кудай сактасын. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдеги жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде, осуят насааттарында келгендей, ушул таразадан баштап биз алдаганды токтотушубуз керек. Мамлекеттин астында дагы ошол көргөн байлыгына жараша салыгын төлөгөнгө өтүш керек. Неге дегенде, ал жерде канча деген мугалимдер бар, канча деген дарыгерлер бар, канча деген ошол бала бакчалары бар, жетим үйлөрү бар. Ошолорго албетте адилеттүү жетүү шарты менен. Анан эң негизги биринчи орунда Кудайдын астындагы милдеттерин так өтөп, ошо байлыгынын зекетин берүү, кайыр садакасын чыгаруу. Мусулманчылыкта зекетти, кайыр садаканы чыгаруу менен мындай бир суранган колдорду көбөйтүү эмес, балким талпынып, тырышып, аракет кылып, бирок жардамга муктаж болуп аткан адамды сөйөп таяп коюу деген түшүнүк бар бул жерде. Зекет менен сурамчыл болгон жалкоо коомду көбөйтүү эмес, кайрат менен, күжүрү менен кайрат, адал эмгек менен тырышып, бирок үй бүлөсү көп болуп жетише албай, карыздан башы чыкпай, же болбосо ойлогон ой максатына чөнтөгү калың болбой кыйналып турган адамга зекет, кайыр, садака берилип, ошол аркылуу анын жагдайы түздөлүп, коомду тескерисинче кедейчиликтин бир оозу жабылса, эшиги жабылса, коомдо суранган адамдар ошол канаат топук кылып, өздөрү иш менен камсыз болсо деген маани камтылганда, буга жетиш үчүн ар бир адам соода саттык тармагында алдаганды коюш керек. Эч ким алдабаса, бирөөнү көргө түртпөсө, аркасына көөш убабаса, анда ортодо ынтымак болот. Ынтымак болгон жерге, ырашкерлик болгон жерге Кудайдын береки рызкысы жайып, ал коом өнүгөт. Бул ошол кичинекей таразадан баштап чоң орунда отурганга чейинки ар бир адамдарга тиешелүү маселе бул. Ошон үчүн Аллах Таала Ан'ам сүрөсүнүн 151 аятында мындай дейт: "Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Al-fawahиш шариатта баягандай күнөө деп эсептелген уят иштер бар да. Биздин көөнөрбөстүн нарт маселебизде шариатыбызга туура келген, төп келген үрп адатта дагы уятка, шермендечиликке калтыра турган күнөө иштер бар. Мына ошо күнөө иштерден, ачык күнөө, ашкере күнөө иштерден дагы көпчүлүк байкап маани бербеген мындай бир жашыруун күнөө иштерден дагы этият болгула дейт. Көпчүлүк маани бербеген күнөө иштер, мисалы таразадан 1-2 граммдан уруп калайм, кимге урупат деле, муну менен эмне өзгөрөт дегени менен мунун түбү коомго терс алакасын тийгизип, кесепетин тийгизип, жанагы ынтымактан, ынтымактуулуктан алыстатып коюп атпайбы бул. Ынтымак кеткенден жогоруда бир нече ирет кайталадык, Кудайдын жардамы, мээрими түшпөй калат. Ан'ам сүрөсүнүн 152 аятында Аллахым айтып атат: "Ва тaqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Баягы жетимдин байлыгына, мал мүлкүнө кол салбагыла. Өнүктүрүп, ошол нерсени баягындай өсүүсүнө себеп болуп, жардам кылам десеңер мейли, бирок аны артка кетирип, анын акысына кириптер болбогула. Бөлөк бир аятта айтат: "Жетимдин акысына кирип, анын мал мүлкүн жеген адам тозоктун отун жегенге тете болот" деп келет. Кудайым жетимдин акысына кирүүдөн этият кылсын. Биздин ушундай дин менен тапталган, дин менен өсүп өнгөн бабаларыбыз, аталарыбыздын оозунда нускалуу кеп бар: жетимдин отун өчүрбө деген. Жетимдин отун өчүрбө деп айтышкан. Бөлөк бир аятта Аллах Таалам айтат, Исра сүрөсүнүн 32 аяты: "Ва ла тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Зина. Зина деген баягы арам мамиле деп коет го. Арам карым катнашка барбагыла. Бул шариатта өзүнүн аныктамасы бар. Ошол арам мамилеге барбагыла. Ала жипти аттабагыла деп атат. Бул дагы мусулманчылыктын ортосунда ынтымактын кетип, бир кек сактоо, мындай ортодо душмандыкты алып келет да. Душмандыкка алып бара турган, Кудайдын каарын жаадыра турган күнөө иштерден этият болгула деп Кудай Таалам бизге жар салып айтып атат. Азыр биз суроо жоопко көчөбүз, бирок өтүүдөн алдын мына азыркы сабакты кыскача конспекттелеп, жыйнактап айтып берсек, Кудай Таалам Куранда атайын акыйкаттын таразасы бузулуп калбасын деп, таразадан алдабагыла деп жар салып атат да. Кээ бир адамдар ушундай ыйык Куранда тараза маселеси эскерилди. Ооба. Бул тараза кичинекей маселедей көрүнгөнү менен
бул түбү барып чоң көйгөйдү жаратып атат да. Коомго терс кесепеттин зыянын тийгизип атат. Бул алдаса, касапчысы алдаса, кийим саткан адам алдай турган болсо, баардыгы алдамчылык менен күн өткөрө турган болсо, булардын эртеңки келечеги караңгы. Булар өнүгүп эс албайт. Андай коомдун ортосунда ынтымактуулук болбойт. Ал пайда үчүн, акча үчүн болуп аткан жерде кантип ынтымак болсун? Булардын ортосун душмандык басат, шайтан аралайт. Шайтан аралаган, ынтымак кеткен жерде, андай ынтымакты баалабаган, барктабаган элде Кудай Тааланын береке пайызы жок болот деп атат. Кудай Таалам дайыма арам тамактан алыс, адалга жакын кылып, сандан сапат өткөн сапаттуу мусулмандардан кылсын бир туугандарым. Азыр 1-2 мүнөттөн кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгү суроо жоопко кезек беребиз.